Assalamu alaikum достар, Бақыт Порошев. Қарайлы, біз баяқын әлі Япониядамыз. Жапония, Токио борборында. Азыр көргөзмө маракесіне келдік. Бүгін бөліше тұрған нәрсем, таңғалушы нәрсе, бұл жерде мен еч урна таба албайтам. Таштан ырғыта тұрған челектерді. Бирок өтө таза екен да. Не себептен мындай челектер жоқ, таштан ырғыта тұрған десем, ең башкы себеби бұл жерде жапондықтар өздері өзінің мусорларын айткан калдыктарын урналарга ыргытпайт экен. Башкы себеби ошол өзүмүн таштандым мусорум. Таштанды алган адамдарга кыйынчылык келтирбесин, оор тийип калбасын деп ыргытпайт экен. Ошол себептен бул жер таштан челектери, урналар иштелбеген үчүн коюлбайт экен. Мындай айтканда орустар из-за невостребованность депчи, колдонбогон үчүн урналар жок экен. Бирок ага карабастан туруп, шаар карасаңар идеалдуу таза. Муну эч ким мындай 12 миллион калк жашаган шаар деп эч ким айтпайт да. Кийин күндүзү байкаганыңардай адам өтө аз экен. Не себептен мында 12 миллион калк жашаган менен десем, бардыгы иште экен да. Эртең ишке кетет экен, кеч иштен келет экен. Жашоо бул жерде түнү башталат экен. Түнү күнү саат 11-12-де чыксам, 11-12-де жашоо башталат экен.